Халкынын 90% мал чарбачылык менен тиричилик кылган Нарын облусунун Кочкор районунда жыл сайын малдын башы көбөйүүдө. Соңку жылдары аймактагы мал базарга мал жандык батпай, тардык жаратып келүүдө. Анын үстүнө базарда талапка жооп бербейт. Мындан улам быйыл Ормонхан айылында жаңы мал базардын курулушу башталды. Сварочный жумуштарын жасап атабыз азырынча. Бир айдын ичинде бүтүп калат го буюрса. Үстү эми мындай навес болот да. Навес кылабыз. Жалпы аянты 13 гектарды ээлеген жаңы мал базар бүтүп калса, сатуучу кардарлар талапка жооп берген базарда кенен соода жүргүзөт. Дагы бир жакшы самалык түндүк түштүк альтернативдүү жол ачылса, балыкчы Жалал Абадтан келген соодагерлер да соода сатык кылса болот. Могу үстү жагы болсо дагы запас кармап атабыз. Анын үстү жагынан да бир 50 сотук жерине калып калган малдарга алыстан келип сата албай өтпөй алгандарга ыңгайлаштырып дагы немелерди салабыз, деги сарайлардычы. Ашканаларын, жата турган жатаканаларын дагы ошолорду ыңгайлаштырып жазайлы деп атабыз. Эми буюрса бул базар жаздын алды менен ачык калат деген үмүттө болуп атабыз. Кочкор районунун күн батышынан Чүй, чыгышынан Ысык көл облусуна жакын болгондуктан бул базар республикалык деңгээлдеги мал базар болот деп ниет кылышууда. Көлдөн, Чүйдөн акыркы күндөрдө Ош Жалал Абадтан келип соода кыла башташты. Белгилей кетсек, базар министрлер кабинетинен өлкөнүн баардык аймактарындагы мал базарларды иретке келтирүү боюнча берген тапшырмасынын негизинде салынууда. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен 3,5 миллион сом бөлүндү. Ошондой эле административдик аймактык реформанын алкагында Ормонхан айыл өкмөтүнө берилген 10 миллион сом каражат да базардын курулушуна жумшалууда. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.